саятчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, Салам радиосунун угармандары, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Биз адаттагыдай эле ачык микрофонубузду баштайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Бүгүн биз ачык микрофондо жайкы мектеп окуучуларынын эс алуусу тууралуу сөз кылабыз. Бул боюнча атайын биз конок чакырганбыз студиябызга. Аны эмесе мен сиздерди конок менен тааныштыра кетсем, Баткен облустук профсоюздар кеңешинин төрагасы Абдыганы Казакбаев келип отурат. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мына ушул быйылкы мектеп жашындагы балдардын жайкы эс алуусуга кандай жумуштар аткарылып атат да азыркы учурда сиздер тараптан? Саламатсыздарбы, радио угуучулар. Бизде жылда балдардын жайкы эс алуусун уюштуруудун негизги эмеси Кыргызстан, жалпы Кыргызстан боюнча эле Кыргызстан профсоюздар федерациясына жүктөлүп калган. Азыр ошонун бир бөлүгү ушу Баткен областында бизде Баткен областык профсоюздар кеңеши балдардын эс алуусун жетектеп, балдардын эс алуусуну өткөрүүчү, балдардын эс алуусун чыңдоочу борборлорду иштетет. Баткен областы боюнча 4 балдардын эс алуусун чыңдоочу борбор азыр иштейт. Бул Кадамжайда Ак Суу балдардын эс алуусун чыңдоочу борбор, Баткенде Алтын Бешик балдардын эс алуусун чыңдоочу борбор, анан Лейлекте дагы Алтын Бешик деп аталат. Анан Сүлүктөнүкү Тоо Бүркүтү балдардын эс алуусун чыңдоочу борборлор. Бардыгында алардын сыйымдуулугу 100дөн балага туура келет. Бир агымда 100 бала эс алат. Анан бул балдарды эс алдырууда атайын каржы маселеси чоң ролду ойнойт дагы. Балдарды эс алдыруу Кыргызстан Баткен областык профсоюздар кеңеши тарабынан каржылоолор жүргүзүлүп, ал каржылоолор бюджеттик тармакта иштеген гана кызматкерлердин балдарын эс алдыра алабыз. Себеби балдарды эс алдырууда балдардын каржылоосу ошол бюджеттик тармакта иштегендердин эмгек акысынан кармалып, эмгекчилердин ден соолугун чыңдоочу фонд деген түзүлгөн республикабызда. Ошол республикада ошол фонддон бизге каржы бөлүп берет. Анан мына ошол бюджеттик тармакта иштеген ата-энелердин балдары гана эс алат деп айтып атпайсызбы? Ал эми ошол бюджеттик тармакта иштебеген ата-энелердин балдары кандайча эс алышат? Аларга да сиздер тараптан мындайча айтканда путевкалар берүүгө мүмкүнчүлүк негизи барбы? Биз анда каржы болбогондуктан биз аны каржылай албайбыз дагы, замандын эмесине карата, шартына карата аларга коммерциялык агымдарды уюштурууну колго алганбыз азыр. Эми бардык борборлордо ошентип айтканбыз, эгер мүмкүн болсо өзүңөр кулактандыруу берип, биздин эле уюштуруп аткан учурдагы балдарга кошуп, ошол каржылоолорун төлөтүп, балдарга кандай каржы биз караган болсок, ошондой каржыны ата-эне төлөп берсе, ошондой группаларды ачып эс алдыргыла дегенбиз. Эми мындай буга чейин көп аракет кылып жүрдүк. Көп ата-энелер ошондой коммерциялык агым кылсаңар биз балдарыбызды төлөйбүз дейт дагы. Жакындаганда каржы төлөнбөй көп балдар тартылбайт. Анан кээ бирөөлөр төлөйт, 1-2 эле ата-эне төлөп, 1-2 эле бала кошулуп калган учурлар болуп атат. Азыр эми акырын элдин турмушу жакшырганга жараша кичине көбөйүп атат. Кээ бирде бир группа толуп калып атат, кээ бирде 2 группа толуп калып атат, кээ бирде айыл өкмөттөрү каржылап атат. Мына азыр Дара айыл өкмөтү 30 баланы 2-3 жылдан бери айыл өкмөтү өзү каржылап берип атат. Анан Кызыл Кыя шаары 100 баланы Ноокаттын балдарын ден соолугун чыңдоочу борборуна апарып эс алдырып берип атат. Каржылоону шаардык бюджеттен эс алдырып берип атат. Эми муну жергиликтүү өзүн өзү башкарууларга Кыргыз өкмөтү өзү ошондой сунуштарды берген. Эгерде мүмкүн болуп каржы таап калсаңар, балдардын жайкы эс алуусун спонсорлордун жардамында же өзүңөрдө каржы болсо ошондой эс алдыргыла деп. Эми ошондойду эске алган иш бийлиги жетекчилерибиз ошондойлорду уюштуруп жатышат. Жакшы, демек мына ошол бюджеттик тармакта иштебеген ата-энелер дагы сиздер менен келишим түзүп балдарыны эс алдырса болот. Эми алар кимге кайрылат? Эми бул биз айткан менен кээ бирде ушинтип айтып койду эле дейт дагы, кээ бир ата-энелерибиз жакшы түшүнүшпөйт. Алар түздөн түз эле мисалы
Баткендин балдардын ден соолугун чыңдоочу борбордун директоруна кайрылып, Лейлектеги Лейлекке, Сүлүктүгө, Кадамжайдагылар барып, ошолордун счетторун алып, түз эле банкка төлөп, анан мед справканы алып, тиешелүү өзүнүн метрикесин көчүрмөсү менен барып, көбүрүктөрүн көчүрмө менен директорге байланышып эс алдырса боло берет балдар. Барып катталып койсо күнүн айтат, Ооба, кайсы күнү башталат, кайсы күнү эме кылат. Эми балдарды дайыма биздин азыр министрлер кабинети болуп калды. Министрлер кабинетинин токтому менен бизде балдарды атайын топтоп, анан мына эменин жол кайгылуу көзөмөл инспекторлори менен түз алып кетебиз. Өз алдынча ата энелер алып барбайт. Бир гана Кадамжайда, жакындагы Кадамжайда өздөрү алып барышат. Калгандарына баардык ошолордун көзөмөлү менен ошо министрлер кабинетинин токтомунун негизинде алар бизди автобустарыбызды жетектеп алып барып коюп, кайра кайтканда кайта алып келип тапшырып кетишет. Демек бүт коопсуздук чаралары каралган. Баардык коопсуздук чаралары каралат. Медицинадан ошо балдардын ден соолугу үчүн ата врачтар же медсестралар кошулуп берилип, жана балдардын жаш жетпеген өспүрүмдөрдүн инспекторлорун балдарды ошол агым бүткүчө алар менен бирге жатып карашат. Жакшы. Анан ушул баа боюнча сөз болуп калды да, катышуу боюнча бир балага путевканын баасы өзүнүн негизи канча сом болот? Азыр болжолду эсептеп чыктык. Бир балага 10 күнгө 6400 болуп калды. Жылда мындан арзан эле 4,5 миңге жетпейт эле. Быйыл өзү баардыгыбызга эле маалым, мына президентибиз мугалимдер, тарбиячылардын эмгек акысын көтөрдү дагы. Алардын эмгек акысы мурда аябай аз эле. Анан биз 10 күнгө аларга 2 миңге жетпеген акча төлөп берчү элек. Азыр алардын эмеси 2-3 эсе көбөйүп кетти. Ошон үчүн баягы тамак аш кымбаттады дегендей. Тамак аш дагы кымбаттап, балдарга жолдомобуздун баасы кымбат болуп 6,5 миңге жетип калды, жакындап калды. 10 күндүк, Бирок биз так аныктай элекпиз. Мына эми Бишкектен бизге каржы азырга чейин белгисиз. Эгер каржы бөлүнүп, бизге ошондой бир көргөзмөлөр болуп калса, жана тарбиячылардын эмгек акыларын жаңы баалар менен койсок, так баасы чыгат. Азыр бирок болжолду ошол 6,5 миңге жакын, 6400гө жакын. Жакшы. Негизи Баткен облусу боюнча канча бала эс алат? Статистика бар да сиздерде? Бизде аны тагыраак айта албайм. Себеби бизде билим берүү тармагынын профсоюзу дагы Баткен областык профсоюздар кеңеши тарабынан каржыланчу эле, алар бөлүнүп кеткен дагы, алардын санын өздөрү билишет. Андан сырткары айыл чарба профсоюзу деген бар. Аларга дагы Бишкектен түз карап, Кадамжай, Лейлектин, Баткендин балдарыны айыл чарба профсоюзу аркылуу каржылап беришет. Аларга Кадамжайга 80 бала, Лейлекке 80 бала берчү эле. Анан мына билим берүүнүкү мугалимдердин саны көп дагы, буларга көбүрөөк берет. Медицина кызматкерлери менен мамлекеттик кызматкерлердин балдарыныкы ушу билим берүү экөө бирге ошо билим берүү тармагына жакын болуп калат да. Биз былтыры 800гө жакын баланы эс алдырдык. Бирок былтыр бизге жардам болуп, жана чек арада кыйналган балдарга да кошумча каржы кара берди. Азыр дагы ошондойду биз күтүлөп атабыз. Биздин эми область өзгөчө область, турмуш шарты оору, анан жана чек арадагы ар кандай эмелер, кээ бир ата энелерге балдарга жардам бериш керек. Баары ошондойду эске алып, биз эми болсо кошумча каржы берсеңиздер дегендей кылып каржы бөлүнсө суранабыз деп отурабыз. Эгер эми болсо ошондойду алдын ала биз суранып да койгонбуз, эми жазуу түрүндө беребиз. Кошумча берсе чек арадагы кызматкерлердин бaldарын эс алдырабыз. Анан чек арадагы турмушу оор үй бүлөлөрдүн балдары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына соц защитада каттоодо турган балдарга мамлекет өзү акысыз балдарды эс алдырып, ал балдарды бизге ар бир район шаарлардын социалдык жактан коргоо башкармалыктары аркылуу ал балдарды бизге камсыз кылып берет. Биз ал балдарды эс алдырып беребиз, негизи балдарды алар аныктап беришет бизге. Ошондой. Жакшы, анан ошол азыркы учурда балдар эс алууга чыга башташ керек да. Уже мезгил келип калды дегендей. Азыркы учурда эмнегедир кечигип атат да, башталы элек ал. Эмне себеп болуп атат? Мында эми ар кандай себептер көп экен. Бизде Кыргызстан профсоюздар федерациясы жана каржыны алып, алар берип, анан балдарды көзөмөлдөгөндүктөн
биздин Кыргызстан профсоюздар федерациясында өзү жакшы мындай эме жумуш орду жакшы болбой калдылар. Жетекчилерибиз алмашты. Анан каржы эме мамлекет тарабынан барып алып келип нары бери канга түздөн түз жооптуу жетекчи болбой калып, ошолордон кечикти. Азыр эми болгон ошондой жетекчилерибиз. Бирок каржыда Кыргызстан профсоюздар федерация өзүнүн налогтордон башка эмелерден кээ бир карыздары бар экен, алар төлөп бүттү. Ошолорду төлөсөңөр деп кичине кечиктирип калды. Бирок каржыны жакында чечебиз деп эме кылып атат экен. Эгер чечилип калса, биз бул айда үлгүрбөй калат окшойбуз. Эгер болсо июлдун башталыштарынан баштайбыз балдарды эс алдырып. Ошондо деле кечикпейбиз. Эгер каржыны берсе, биз балдарды толук эс алдырып бизге сентябрга чейин мүмкүнчүлүк бар. Бизге берген эмени толук аткарып бере алабыз. Жакшы. Анан мына ошол балдарды эс алууда бардыгы келип акчага келип такала берет да. Анан мына ошол акысыз кандай ата-энелердин балдары эс алат? Акысыз дагы бар да. Жанакы бюджеттин тармактагы өзү биз каржылайбыз, ал акысыз. Ал эми жаңы мен айткан турмуш аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын мамлекет өзү каржылайт, бирок азыраак санда болсо да биздин областка атайын ошондой каржы бөлүп берет. Аны айттым го, жана социалдык жактан коргоо башкармалыктарга бизге берген каржыны эсептеп туруп, канча бала туура келсе, биз район шаарларга бөлүп беребиз. Ошолорду чакырышып акысыз эс алдырып беришет. Акысыз биз эс алдырып беребиз. Алар бирок балдарды бизге камсыз кылып берет. Ошо каттоодо турган балдарды. Бул баягы социал жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары кирет да. Ооба, ошолор кирет. Анан баягы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кандай дагы мүмкүнчүлүктөр бар? Аларды биз эс алдыра албайбыз. Бизде ошондой шарттар бар да, лагерлерибиз дагы туура келбейт. Бизге ошондой эле. Анан лагерлерибиз негизинен эл көпчүлүгү жакшы билишет. Профсоюзда каржысы жок, элдин өзүнүн каржысы менен гана каржыланат. Анан взностору ушул элдин өзүнө эле калат. Анан профактивдерди кичине эмгек акысы менен камсыз кылат дагы. Профсоюзга лагерлер карагандыктан лагердин имараттарын ремонттош үчүн каржы эч жактан бөлүнбөйт. Аны ушу айыл өкмөттөрү жардам кылышат. Анан ар кандай мына эмполор башкалар семинар өткөрүп, элдер өздөрү дагы кээ бир ошондой бир эмелерди өздөрү семинар өткөрүшсө, ошонон түшкөн кичине каржыны ремонтко жумшашып, жумшаганда дагы биз косметикалык гана ремонт жүргүзөбүз. Анан санэпидстанция тарабынан толук аларды жанагыдай эмеден өткөрөбүз биз. Дары чачтырып, дезинфекция кылдырып, балдарга ошого даяр кылабыз. Негизи эле Баткен облусу боюнча лагерлердин абалы кандай азыркы учурда? Мындайча азыр айтып атасыз, косметикалык ремонт жүргүзүп келебиз дейсиз. Талапка жооп береби балдарды эс алдырууда? Биздин эми шартыбыз оорураак. Эми өтө жакшы талапка жооп берет деп айта албайбыз. Себеби илгерки союздун маалдагы профсоюздан калган имараттар булар. Эски, жаңысы курулуп эле кечбир. Анан ошолорду ар бир региондогу чыккан кыйын жакшы жетекчилерибиз, мисалы мына Лейлек, Баткен, Кадамжайдын акимдери өздөрү бечаралар өздөрү барып, элди уюштуруп, көп жерин оңдоп беришкен. Бирок эми кээ бир жерге караганда начар биздин абалыбыз. Бирок азыр деле жардам беришет алар. Азыр дагы ошо косметикалыкка, ремонтко краска алып беришет. Өздөрү барып көрөт. Баягы сел алып кеткен жерлерин былтыр мана Баткендики, Лейлектики кайра оңдоп беришти. Жылгы эми бул элдин балдары эс алып, элдин эмес экенбиз, биз өкүл экенбиз. Бизге ушул бийлик жакшы жардам беришет. Эми быйыл дагы ошондой кылып атышат. Эми бир эле жаман жери коомдук уюмдун ишканасы болгондуктан мамлекеттик бюджеттен каржы берүү мүмкүн эмес экен да. Ошон үчүн каржы бере алышпайт. Анан спонсорлордон гана жардам алышып, анан ошолорду апарып иштетишип, биздин балдардын ден соолугун чыңдоочу борборлордун имараттарын оңдоп беришет. Рахмат агай, мына ошол алтындай убактыңызды бөлүп келип, биз менен пикириңизди бөлүшүп кеткениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Акырында сизге эркин микрофон берейин. Эмне айтпай калдым эле, эмне айтат элем деген болсоңуз. Рахмат. Эми жылда мындай эмени уюштуруп айта элеңер, жакшы. Азыр мына элдин көйгөйү болгон айрыкча балдарыбыз баардыгы үйдө кыйналып эс албай, баягыдай кылышат.
аз болсо да балдарды биз эс алдырышка аракет кылабыз. Ошолорду уюштурганга жардам кылып атасыңар. Мени чакырып ошолор элге жете тургандай бир үндү шартын түзүп берип атасыңар. Силердин ишиңерге ийгилик каалаймын. Анан элге жалпы айтарым, балдарды эс алдырсак, чындыгында көлгө ар жака эс алдырып атабыз. Биздин жерлерде эле көлдөн деле артыкча жерлери бар, жакшы. Анан мүмкүн болсо жакшы байланышып, биздин ошол балдардын ден соолугун чыңдоочу борборлордун директорлори менен уюшулуп, өзүнчө группа түзүп, ошол эле каржыңыздардын бир жарым жартылай каржысы кетет. Балдарыңыздарды өзүбүздүн балдардын ден соолугун чыңдоочу борборлорго эртерээк эс алдырганга аракет кылсаңыздар. Бизде кээ бирде биз лагерь уюштурган учурда мен баламды эс алдырбайсыңар, мынча бала болуп калды деп кыстаган учурда биз лагерге балдарды баткыза албай калабыз. Ошого жеткирбей, азыр мана июнь ичинде балдарды биздин балдардын ден соолугун чыңдоочу борборлор бош турат. Ошолорду ушундай учурларда ошондой эмени атайын бир балдардын санын толуктап, ошо каржыларды бизде каржылоолор бардыгы через банк аркылуу гана, ушу банктарга эле төлөп, анан балдардын ден соолугун чыңдоо, баягы ден соолугу жөнүндөгү справкаларды алып барып карап берсеңиздер. Анан балдарды бергенде дайыма балдардын ден соолугу кандай экендигин ал жердеги балдардын ден соолугун чыңдоочу борборлордун тарбиячыларына, директорлоруна эскертиш керек. Эми балдар, жаш балдар кээ бирде түндөсү ойгонуп кетет, кээ бирде бала коркот, кээ бирде бала жаштык кылып калат. Ошону дайыма ата энелер биздин ошол жердеги тарбиячыларыбыз менен тыгыз байланышып турса, балдарыбыз бул биздин келечегибиз. Балдарыбыз ал жерде өтө көп нерсени үйрөнөт. Балдар көпчүлүк менен жашашты үйрөнөт, өз алдынча жашашты үйрөнөт, өз алдынча кийим кечесин жыйып, төшөнчүсүн жыйып үйрөнөт. Мүмкүн болсо ошо балдарды ошондой эмеге баардыгыбыз уюшулуп, дагы ошол балдардын ден соолугун чыңдоочу болорубузду кеңитип, балдарыбызды эс алдырганга аракет кылып, баардыгыбызга ошондой ийгилик боло берсин. Ийгиликтер каалайм. Рахмат сизге. Урматтуу биздин Салам радионун угармандары, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, бүгүнкү биздин ачык микрофонубузда биз мына ошол балдардын жайкы эс алуусу боюнча алардын шарты, түзүлгөн каржысы боюнча сөз кылдык. Атайын бул боюнча биз конок чакырганбыз. Коногубуз Баткен облустук профсоюздар кеңешинин төрагасы Абдыганы Казакбаев бизге Казаков, кечиресиздер, Казаков толук маалыматтарды берип кетти. Бүгүнкү эфирди мен Аскар Баймуратов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.